Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршбаевич, сиздерге кайрылып жаткан себебибиз азыркы учурда менин коргоомдогу жабырлануучу Маматов Азириталынын кызыкчылыгына карата кайрылып жатабыз. Анткени себеби Маматов Азириталынын арызы боюнча тергөө органдары тарабынан кылмыш иши козголуп, ал кылмыш боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пункту жана 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн кылмышты жасоо боюнча Бактыбеков Алтынбек Бактыбекович, Кубанычбеков Алмаш Кубанычбековна жана Нарматов Атлант Сапарбаевичтер кармалып, күнөөлөрү толугу менен далилденип, бөгөт кою чарасы камакка алынып, иш кароого Бишкек шаардык Ленин Октябрь райондук сотуна жиберилген. Октябрь райондук сотунун өкүмү менен төрагалык кылган судья Касымбеков 28 март 2025 жылдагы өкүмүнүн негизинде жогоруда көрсөтүлгөн айыпкерлерге карата акты өкүмү чыгарылып, бөгөт кою чарасы камактан бошотулган. Азыркы учурда жабырлануучу тарап бул өкүм менен толугу менен макул эмеспиз жана Бишкек шаардык сотуна апелляциялык даттануу менен кайрылдык. Анткени себеби биринчи инстанцияда сот тарабынан бул ишти кароодо бир жактуу карап акты өкүмү чыгарылган. Жабырлануучу Маматов Азириталиге $153.000 түзгөн материалдык чыгым келтирилгендигине дагы эске алган эмес. Ошондой эле тергөөдө жана соттук отурумда иш материалдарын изилдөөдө көрүнүп турат. Айыпкер Нарматов Атлант автомашиналарды жабырлануучудан алып жатканда видео тасмага түшүп, бул автомашиналарды алып өзүнүн шериктештери Бактыбеков Алтынбекке жана Кубанычбек Алмашка берерин, ал адамдар менен бирге иш алып баргандыгы, соода саттык боюнча ал адамдардын өзү кепил өндүрүп берүүсүнө кепил болгондугу жана Бактыбеков менен Кубанычбековнун анда залогдо квартиралары, Бишкек шаарынын центринде контейнерлери жана участоктары залогдо тургандыгын көрсөтүп, жалган билдирүүлөрдү берип, жабырлануучунун ишенимине кирип, алда жолу менен алып кеткен. Азыркы учурда келтирген материалдык чыгым толугу менен өндүрүлүп берилген жок. Жана белгисиз себептер менен сот тарабынан акты өкүмү чыгарылды. Бул боюнча жабырлануучу менен жана Нарматов Атланттын экөөнүн телефондук жазууларында толук эле көрсөтүлүп турат. Анткени себеби анын бир туугандары УКМКда жана башка прокуратурада иштегендери ошолорду жазып жана коркутуу жолдору болгон. Баягы кыргыз айткандай ууру күчтүү болсо ээс өлөт дегендей эле азыр кайрадан жабырлануучуга көп коркутуулар болду. Бул автомашиналарды айыпкерлер алып, кайра арзан баага сатып, алган акчаларды жабырлануучуга кайтарып бербестен өз кызыкчылыгына жумшаган. Азыркы учурда кайрылып жатканыбыз Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан жогоруда көрсөтүлгөн айыпкерлер айтылган жазык ишин өз көзөмөлгө алып берүүңүздү сурайбыз. Анткени себеби алдамчылык Кыргыз Республикасынын аймагында абдан көп болуп кетти. Мындай болуп отурса, сот тарабынан айыпкерлер акталып атса, алдамчы боюнча мошенниктер, анда Кыргызстан мошенниктердин мамлекети болуп кеткен бара жатат. Уже тергөө органдары тарабынан көп мошенничество боюнча арыздар түшкөн себептен 200-300 миң сомдук материалдык чыгымдар иштер козголбой деле калып калып. А буякта айыпкерлер тарабынан жабырлануучуга $153.000 материалдык зыян келтирген. Азыркы учурда соттун өкүмүн окуп таанышып чыксак, 13-бетинде сот толугу эле так эле көрсөтүп турат. Буякта алдамчылыктын негизи квалификациялык белгилери болуп, алдоо же ишенимге кыянаттык менен пайдалануу жолу менен башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлккө болгон укукка ээ болуу эсептелинет деп. Алдоо бул урдон ыкмасы болуп эсептелинет. Алдоо жабырлануучуга атайын жалган, чындыкка дал келбеген маалыматтарды билдирүү жана алдамчылыктын милдеттүү белгилери болуп, башка бирөөнүн мүлкүнө ээ болуу болуп эсептелинет деп жазыптыр сот кайра эле. Андыктан бул жарандык иш деп көрсөтүп коюптур. Бул эч кандай жарандык иш болбогону жана кылмыш экендиги айыпкер Нарматов жабырлануучуга жалган билдирүүлөрдү берип, анын ишеним ичине киргенди иш материалдарында толугу менен далилденгенине караган жок сот тарабынан. Юридикалык баа туура эмес берилди деп эсептейбиз.